Yemelek kim bolduk dep Suronun jolun izdep Haskaday havir bolso Aldık mı anı tüzdöp Askar zonamız urap Alatom ıylap durar Şul güngö jetkirgender Berebi elge surak Arman aygır kız elim Aylasın tappay durar Büybülü bağabız dep Hüşkürüp bakıt izdep Jürüşöt başka өлködö Bir emes min dep жүздöp Alısqı sapardağı Bir tuğan borun kırgız Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler. Biz Kayrımdуу Bol Коомдук Кайрымдуулук фонду жумуш үстүндөбүз азыр. Мына биздин магазинибиз азыркы күндө суук болуп калганына байланыштуу көбүнчө элдер ошо майып адамдар келип алып кышкы кийимдер болсо деп бизден көптөн көп суранып атат. Бирок тилекке каршы бизде кышкы кийимдер азыр бар, бирок азыраак да. Мына көрүнүп аткан баардыгы эле булар жайкы кийимдер. Ошого азыр чакырып калат элек, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кийимиңиздерде эгер ашыкча кышкы кийимдер, жылуу кийимиңиздер болсо, алып келип биздин магазинге таштап кетиңиздер. Сөзсүз буларды муктаж адамдар келип алып кетет. Мына азыр күнү жакшы мына четтен жөнөткөн көбүнчө Сургут, Москва ушул тараптан кийген кийимдер. Аллах разы болсун. Мына булар кышкы кийимдер. Буларды азыр эми болушунча муктаж адамдарга таратабыз. Бирок булар азыраак да. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына сиздер көрүп турган бул дүкөнчө бир канча адамдарга жылуулук тартуулаган, канча адамдарды сүйүнткөн, бүгүнкү күндө бекер берилет деген нерселер көп адамдарды таң калтырат. Анткени мына ошо сиздер көрүп турган мына кийимдердин баарын караңыздарчы, мына жаңы кийимдер, мына караңыздар, мунун баары жылуу кийимдер, бүт этикеткасы менен мындай жөнөтүп аткан мекендештерибиз бар, мынакей ушундай мындай жылуу курткалар. Эми бул курткалардын дареги каяктан келип атат? Бунун дареги ошол Новосибирскиден, Москванын Москва шаарынан, мисалы Карачанын бүт булуң бурчтарынан келген кийимдер, мынакей караңыздарчы. Мына бул ошол бир мекендештерибиз соода кылып аткан соодаларынан мынакей. Мына бул сиздер жөнөткөн аманаттар. Ушул жерде тургандыгынын баары аманат. Анан ушул келген аманаттар дарекке жеткизиш үчүн чыныгы муктаж адамдарга берүү аракетиндебиз. Бул сиз ата эне мээримине зар болгон канчалаган биздин карындаштарыбыз жүрөт. Ошол жашоо турмуштан кыйналган биздин канчалаган энелерибиз жүрөт, эжелерибиз жүрөт. Мына ушул кийимдер ошолорго кичине болсо дагы жылуулук тартуулайт деген ойдобуз. Мунун баары бекер берилет. Мына сиздер көрүп турган мына кийимдердин баары мына бул кийимдер, мынакей. Бул жайкы кийимдер. Мына мондай кийимдер. Анан келип кийим алып кетиңиздер. Ошол бизден келген кийимдерден алып кетте турган тартибин айтып коюш керек. Биринчи, экинчи топто майыптыгы боюнча ошол тастыктаган документти алып келип берип, копиясын тыштап, анан келип кийим алып кетсеңиздер болот. Буну биз тартипти кылбагыбыздын себеби мындай кылбасак, эми жардамга муктаж бизде көп адамдар кайрылат экен. Эми биздин өлкөбүздө азыр эң көйгөйлүү маселе ушул социалдык маселелер, жетишпестик мына ушундай. Анан ошонун баарын ошон үчүн бир кичине болсо дагы чыныгы муктаждарга жеткизип турайлы деген ойдо мына ушуну жасап атабыз. Анан мына сиздер көрүп турган мектеп формалары. Келип мына мектепке формалар керек болуп жеткизе албай жатсаңыздар, келип алып кетиңиздер. Мына могу жакта мондай кийимдер бар. Мына бут кийимдер, мондай кийимдер бар. Мунун баары бекер баары. Анан кийимдер келип атат, бирок колдон келсе дагы мына мондай
кийимдер, мынакей. Мына курткалар. Анан ошо жанагындай чыныгы муктаж адамдарга бул кийимдер бекер берилет. Келип кийим алып кетиңиздер, муктаж болсоңуздар. Эгерде ушул базарда иштеген, Казакстанда, ошол эле Россиянын булумуртунда иштеген биздин мекендештер дагы да болсо кол сунууларды токтотпостон жасап турайлы. Анткени бул нерсе биздин акыретибиз үчүн, ушул Кудай буйрса сооп таап калайлы деген үмүттө муну жасап калайлы. Кудай буйрса кол сунуп калайлы. Базарда иштеген мекендештер бирден экиден болсо дагы ушул нерсеге топтоп бизге жөнөтүңүздөр. Биз ушундай кылып туруп дареке жөнөтүп сиздерге бир татыктуу көпүрө болуп берейли. Бул кызматты токтотпостон кылууга чакырык кылабыз. Сиздерди биздин жылуулугубузду, жакшы мамилебизди, сүйлөгөн жылуу сөзүбүзгө дагы зарыгып муктаж болуп турган мекендештер бар. Аны сиздер унутпаңыздар. Басып туруп жүргөн адамдар, ушундай бир жашоодогу кандайдыр бир нерселер менен алектенип аткан адамдар, жеке ишкерлер, мындай биздин ушундай бир муктажда турган бир туугандарды унутпасак, алардын дагы жашоо турмушуна өзүбүздү салыштырмалуу карасак, ошондо мен ойлойм биз калыстыкта болобуз деген ойдомун. Ошон үчүн кел мекендеш, кайрымдуу болойлу. Урматтуу бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Мен лабиса урионан", ким бир кийимге жетишпеген адамды, жалаңач калган деп айтылат. Азыркы күнү жалаңач калган эмеспиз, бирок кийимге муктаж адамдар өтө көп. Жука кийим болсо да калың кийимге жетпегендер көп да. Ошол хадисте айтат, ким бир кийимге жетпеген адамды кийгизген болсо бир кийим менен, Алла Таала ал адамга лабиса мин либаси жанна бейиш кийимдеринен кийгизет деген хадис бар. Иншалла бул бардык берген кийимиңиздер ошо сиздерге Алла Таала бейиштин кийиминен насип эткен болсун. Аллах разы болсун бардыгыңыздардын. Кайрымдуулук фондко ыраазычылык билдирем. Алыс жакта жашап аткан мигранттарыбызга ушул жактан бүгүн экинчи жолу келип өзүмө жаккан кийимдерди алып келдим. Рахмат силерге, барлыгыңа бай. Мен Тобокелов Алтынбек, биринчи топто көз боюнча майып болобуз. Ушу кыргыз мигранттарга, Россияда болгон кыргыз мигранттарга, ошо бизге муктаж болгон адамдарга жардам бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен бирге кайрымдуу фондко да рахмат айтып ыраазычылык билдиребиз. Кайрымдуу бол ушу эмеси насип болгондо жакшы болуптур. Ушу мен кыз инвалид кызыма кийим кечек алдым. Аябай чоң ыраазычылык билдирем. Дагы ушундай адамдар, инсан адамдар көп болсун. Жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Рахмат силерге. Саламатта болуңуз. Рахмат, ушул Азамат Байматовдун ачылган бекер магазинине келип мен балдарыма кийим алып атам. Мигранттарыбызга чоң рахмат. Иштерине ийгилик болсун. Дайыма бизге окшогон кыйынчылык көп көргөн адамдар келип магазинден кийим алып жүрө берсин. Рахмат сиздерге дагы. Силер саламатсыздарбы? Ушул кайрымдуулук фондунан Аллах Таалам разы болсун бардыгына. Документ тапшырып кийим алдым. Аллах Таалам ишиңиздерди ийгилик кылгысын. Баардык бизге окшогон Bizim kızım balama bu gayrımdığım son narazılık bildiren baldarımazı biz kiyim geçesini alıp atabız, dokumентleri çıkap sürüp çoğun rahmat, bunday gündörgü жардам бергендердин баарына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат баарыңарга. Мындай элге кайрымдуу болгонуңарга ыраазыбыз. Кайрымдуу болсун, ушу алып барган ушулардын аракет кылгандардын баарына ыраазычылыгымды билдирем. Ошо кайрымдуулук фондуна келип кийимдер алып атабыз. Кайрымдуулук фондго чоң рахмат ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо кийимдерди наградасы салып аткан биздин мекендештерге рахмат.
Ушундай кийимдерди көп салып турсун биздин инвалид жакын жашагандарга кыйла жардам болот экен. Рахмат ушуга. Кайрымдуулук фондуна өтө ыраазычылыгымды билдирем. 3 балам инвалидке жаңы кийимдерди алдым. Фондторго аябай ыраазычылык билдирем. Ушу жаман убакытта аябай жардам берип атышат. İstеген кыздарга да ыраазычылык билдирем. Ушундай жакшы элерден кабыл алып кийимдерди тандашып берип атышат. Баардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Жөн өтүп аткан спонсорлорго да ыраазычылыктарды билдирем. Чоң рахмат. Мен кайрымдуулук фонддун атагын алыстан угуп келдим эле. Бул кыздарга рахмат. Балдарыма аста болсо кийим-кечек алдым. Ушундай мээримдүү кыздар көбөйсө деп ойлойм. Рахмат. Кайрымдуулук фондуна ыраазычылык билдирем. Бул жерге келип балдарыма жолдошума кийим алып кеттим. Өзүм 7 бала болмун. Мен биринчи курста инвалид боюнча мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Ушу алыстагы жүргөн Кайрымдуулук фондуна чоң ыраазычылык. Алла ыраазы болсун. Азамат байке менен Ажат байкеге чоң рахмат. Ушундай Кайрымдуулук фондуна кайрылган мигранттарга да чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен кийим алдым. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Бизге жардам берип жаткан чет элдеги мигранттарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Ушу балдарыма жана мага кийим жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Ушу кайрымдуулук фондуна терең ыраазычылык үй бүлөм атынан билдирем. Jardam bergen üçün gençlik versin, ömür versin, talay versin. Aybay razı olsun. Çok rahmat. Razıçılığımı bildireyim. Rahmat çok. Bizim sizlere çoğurak bu Kayrımdуулук fondunun alıp getirip atkan şu balık sakılar ve çaralarda bergen kiyimleri, jardamlarına çok razı olsun aylara. Men dagı bir kişineki yeverem var. Atası kaçıp olup ketken. Şu alып atam geçkesler çok rahmat sizlerge. Bundan şu alıstan jever atkan şu beleklerdi, şu giyim geçeni bizden emgek migrantlarımız razı olsun. Allah'tan şu alыс yerde aman esen жүрüşsün. Daima var olsun, aman olsun. Sizge de kızım çok rahmat. Allah, aman bolunuz. Кайрымдуулук фондуна ыраазычылыгымды билдирет элем. Ушул жактан кийим балдарыма кийим алдым. Ишиңерди ийгиликтүү алдыга жылып Алла ыраазы болсун. Кайрымдуу болгон фондуна рахмат айтам. Канчадыр бир адамдарга жардам берип атат, аябай ыраазыбыз. Энелер батасын берип атат, балдакчандар, коляскачан жүргөндөр. Могу келген кийимдердин баары соопчулуктар сиздерге тийсин. Алыскы шаарларда, биздин шаарда эмес, башка шаарда жашаган эмигранттарга да өзгөчө салам айтам, аларга рахмат айтам. Баардыгы жакшы болсун, алар кайрылып келишсин. Ошолордун берген буюмдарын биздин эл кийип атат, батасын берип атат, рахмат айтып атат. Биз абдан ыраазыбыз Кайрымдуу бол фондуна. Дагы көп кишилер кайрылып, издеп келип, Заринадай кыздар, дагы башка кыздар бар болчу, жардам берип атышат. Маанайыбыз аябай ачык, жардам бергенине сүйүнүп, ушундай жакшылыктар болуп атканына ушундай боло берсин. Бизге жакшылык келсин, силерге да келсин. Рахмат жардамыңарга. Жаштар жана карлар, алыскы сапарда жүрсөңөр же алыс жакта жүрсөңөр, жашасаңар, кайрылып келгиле өзүбүздүн элибизге. Жардам бергиле бияктан да. Биз силердин жардамыңарга муктажбыз. Рахмат силерге. Алла ыраазы болсун. Ар дайым бакыт кушу силердин башыңарда учуп жүрсүн. Рахмат, ушу биздин элибиз бизге жардам берип атат. Колунан келгенин бизге ырайымдуулук кылат, жакшы сөздөрүн айтат. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Да башка жагынан да көп айтат элек. Бирок ушул жолу кыска нуска сүйлөйүн. Рахмат силерге. Ыраазыбыз. Аллахтан чексиз макталар болсун, чексиз саналар болсун, пайгамбарына салаваттар болсун.
азамат үчүн магазин ачып койгон экен. Магазиндерден кийин кээп алып кетебиз. Дайым өзүбүзгө керек кийимдерди алып кетебиз. Алла ыраазы болсун, рахмат. Мына алыста жүрүп, Россияда, Москвада жүргөн мигранттарга рахмат. Өздөрү иштешип жүрүп, мына бизге окшогондорго кийим салып атыр. Канча элдерге соопчулук алып атыр. Аларга да рахмат. Алар бизге берсе, аларга Алла Таала берсин. Иштери ийгилик болсун, ден соолукта болсун. Үй жоктору үйлүү болсун, баласы жоктору балалуу болсун. Канча хадя кылса, хадяларын Алла Таала кабыл кылсын, ниеттерин кабыл кылсын. Көптүн катарында ошолордун иштери жүрүшүп, ден соолуктары чың болуп, кыргыз элине аман эсен иштешип келишсин. Кудайым Таала иштерине ийгилик болсун. Рахмат. Мен дайым ушул жерден келип кийим алып кетем. Азаматка рахмат. Азаматта көп канча элдерге соопчулук кылып атасың. Саңа да рахмат. Алла ыраазы болсун. Иштерине ийгилик, ден соолукта бол. Эч качан урубагыла. Дайым Алла эмне ниет кылсаңар кабыл болсун. Алла Таала өзү колдоп кубаттай берсин. Дайым жакшылыктар боло берсин. Заманыбыз тынччылык болсун, токчулук болсун. Жакшылыктарды каалайм. Силерге дагы мына кыздар, силер дагы иштеп атасыңар. Силерге да ден соолук, силерге да ийгилик каалаймын. Дайым магазиндер ачык болсун. Рахмат силерге дагы кыздарым. Макул.